Касымалы Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасына президенттин атынан жалпы суммасы 5 миллион сомдук китептер тапшырылды. Окурмандарды кубандырган саамалыкка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышып, маданияттын өнүгүшүнө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын билдирди. Мамлекет башчы китептердин биринчи партиясын сатып алууга президенттик фонддон атайын каражат бөлдү. Келечекте китептерди басып чыгаргандарды колдоо программасы кайрадан жанданат. Эми бул китептер республиканын аймактарындагы бардык китепканаларга бөлүштүрүлөт. Анда коомчулук кызыккан Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар китеби, Манас эпосунун жыйнактары, дүйнөлүк классикалык адабияттагы мыкты китептер жана кенже балдардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрө турган бир нече китептердин топтому бар. Тез арада жөнөткүлө деген мына китепканаларды Маданият министрлиги тарабынан мына азыркы учурда 27 китеп болуш керек. Ошончо бир тираж биздин негизги китепканаларга, облустук, райондук жана борбордук чоң айылдагы китепканаларыбызга жөнөтүп турабыз азыркы учурда.